Улустун улуу күнү, Норуз майрамыңыздар куттуу болсун. Бул жакшылыктын жашааны жакшылык уялаган күн деп айтылчу экен. Мен Кыргызстанда 20 жылдан бери жашап келет жатам. Ошон үчүн мындай майрамдарга, иш-чараларга, майрамдык иш-чараларга көп жолу катышып жүрөм. Я поздравляю вообще всех и себя в том числе, потому что я отношу себя к жителям Кыргызстана с этим праздником. Өткөндө Норус болгондо, ой, меледе элдин баары чогулуп, анда бул малдын, кой, жылкы баарын илип ойын союп туруп, мына көчөгө чыгарып адамдарга даамоз дегенге. Бүт чыгарып бышырып койду, мондай бүтүн боюнча бышырып алып келип койчу. Сүмөлөктү сатпаш керек. Сатпаш керек. Негизи Сүмөлөк саткан болбойбу, Болбойт да. Болбойт. Чүт сатканга болбойт. Эмес сатканга болбойт. Болбой эле сатып атпайбы? Жалпы кыргыз элин бүгүнкү Норuz майрамыңыз менен куттуктайм. Ушу Норuz майрам кут болсун. Элге, журтка жуп болсун. Бирас. Куттуктайбыз. Норуз менен Куттуктайм. Марама. Айырмашылык Казакстан менен Кыргызстанда негизи катты жок. Бизде де осылай тойланады, кадимгидей. Айырмашылык тек кана бизде сүмөлөк деген жок да. Бизде Наурыз көже болот. 12 айдын жаңагы Суперкейчи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Улустун улуу күнү, Норуз майрамыңыздар куттуу болсун. Ал эми эмне себептен Норуз деп аталып калган сиздин маалыматыңыз бар, Бадина? Бул күнү негизи мурун тайнемдер чоң ата чоң энелерим айтчу. Бул жакшылыктын жашааны жакшылык уялаган күн деп айтылчу экен. Анан жер жарылып, чөп чыгып, жана жаңылануунун мезгили болуп, ушул дал Норуз күнүндө жерди айдашып, арпа будай себишчү экен. Кел ушул боюнча биз улуу муңдардан сурап көрөлү, бул жерде мурун кандай майрамдалчу? Ооба, жүрүңүздөр, биз менен болуп туруңуздар. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ата айтсаңыз, мурун деген Норуз кандай өтчү, кандай ырым-жырым жөрөлгөлөр бар болчу, азыр жок болуп бараткан. Мурун мындай эмес болчу да. Мындан башка болчу. Эми азыр такыр өзгөрүп кетти. Мурун илгери өткөндө Норус болгондо, ой, меледе элдин баары чогулуп, анда бул малдын, кой, жылкы баарын илип ойын союп туруп, мына көчөгө чыгарып адамдарга даамоз дегенге. Бүт чыгарып бышырып койду, мондай бүтүн боюнча бышырып алып келип койчу. Ар бир малдын немесинен. Үт чучук азыр карабасыңбы? Элдин пейли кетти окшойт. Азыр эчтеке жок, андай жок. Мындай эле сүмөлөктөн башка азыр эчтеке жок. Bir ay murun daярданчыбыз. Азыр болсо убагы келгенде эле бир жумада даярданышат, бирок ошол убакта деле современный болуп кетти да. Илгерки кыргыздын салттары жок. Себеби дегенде сүмөлөктү деген сатчу эмес. Сүмөлөктү сонун кылып жасап туруп эл ооз тийсин деп элге таратчу. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бекер таратып бериши, кичинеден чыпылак менен ооз тийчи. Азыр болсо күндөн күнгө баасын көбөйтүп, кымбат кылып сатып атат. Мейли эми алардын өзүнүн иши дечи, бирок ошентсе да бул Кыргыздын накта натуральный салты болчу. Сүмөлөктү сатпаш керек. Негизи сатпаш керек. Негизи Сүмөлөк саткан болбойбу, Болбойт да. Болбойт. Чүт сатканга болбойт, эмес сатканга болбойт. Болбой эле сатып атпайбы? Бүт баары бизнес кылып кеткен да бул Кыргыздын салт эмелерин. Анан Норузда болсо адамдар аябай тартип менен жүрчү, бүт формалары менен жүрчү. Кыргыздын формасы жоголуп баратат чынында. Кыргыздын формасы кыздар кандай кийинет, орто кыздар кандай кийинет, жаш келиндер кандай кийинет, орто муундагылар кандай кийинет, кемпирлер кандай кийинет. Бүт орду менен таанылчу да. Бул чекелек кыз экен, бул чоңоюп калган бойго жеткен кыз экен. Бул болсо жаш келин экен, бул болсо улгайган аял экен, бул болсо кемпир экен деп. Ошондон билчү да. Азыр кызы кайсы, кемпири кайсы, жашы кайсы билинбейт. Баары кемпири деле фигурный болуп кийинип алган, башкасы деле фигурный болуп кийинип алган да. Эметкен да тиги бул аялдар элечекти көп. Азыр бир делечек мына карап көрсөңөр, азыр барбы элечек? Бир делечек жок азыр. Баардык кемпирлер элечек менен чыкчу. Азыр анда жок эми. Бирок эми билбейм,
Элдин пейи кетти, ал эме ошол эле боюнча тура заман. Төкө элдин пейи кетип калды азыр. Сиздер үлгү алып кийип бериңиздер да, апа элечек кийип келбейт белеңиз. Кийип келмейтин, бирок мен баягы мурдагыдай болгондо келдим да. Баары элечегим, баары формам, баары чынында эле. Бирок мен Бул дагы ойлоп атат, жалгыз мен чыгып калсам эмне болот? Сиз баарына үлгү алып бересиз. Саламатсызбы апа? Саламатчылык кызым. Майрамыңыз Сен рахмат. Силердин да Норуз майрамыңар менен. Апа, мурун Норуз кандай болчу? Мурунку күндөрүңүздү эстеп айтып бербейсизби? Биздин убагыбызда мунчалык деле эме эмес, биз эми айылдарда жөнөкөй эле өткөрүн сүмөлөктөрдү кайнатып, айылдагы эркек урачылар чогулуп аралаштырып, чогулуп жеп, ойношуп, тамак аштарын жасап, бир үйдө чогулуп алып эле жеп. Азыр барбы ошо? Паталарын. Айылда бар. Өткөрөсүздөр дагы эле? Бар. Сүмөлөк кайнатышып, ойношуп, ырдашып, бийлешип, Норуздарды өткөрүшөт. Апа, анан айтып коюшат экен да, сүмөлөктү сатканга болбойт депчи. Чындап эле сатканга болбойбу? Сиздин көз карашыңыз боюнча? Негизи биз илгерки саткан болгон эмес эч качан. Бирас. Куттуктайбыз. Норус менен куттуктайм. Куттуктайм. Майрама. Саламатсыздарбы, маанайыңыздар кандай? Саламатчылык, бизде баары жакшы. Маанаңыздар менен силерге дагы. Сенчи? Мерекелеріңізбен бізде маанай сонун, с утра прям праздничный настроениемен турдук бүгүн. Атайын кийимдерди даярдадыңыздар. Ооба. Кийимдерди даярдап, өзүбүз керектүүсүн тарттык дегендей. Ошо? Эмне тарттыңыздар? Контент. Урматтуу жалпы кыргыз элим, казак эли, ушундай барыңыздардын Норуз майрамыңыздар менен быйылкы жыл молчулуктун, толчулуктун жылы болсун. Ушу 2024-тө биринчи өтүктө бул ден соолук дейт, барыңыздардын ден соолугуңуздар чын болсун. Я 2024 енді біздің қазақ қырғыздың майрамы, бұл деген жаңа жылымыз, біздің қыстан аман шықтық, барлығымыз енді осы Наурыз мерекесін тойлап жатырмыз. Наурыз құтты болсын, ырыс мол болсын дейді. Сондықтан осы жыл сіздерге тек қана береке және де барлықтарыңыз денсаулықтарыңыз мықты болсын. Айырмашылық Қазақстан мен Қырғызстанда негізі қатты жоқ. Бізде де осылай тойланады, кәдімгідей. Айырмашылық тек қана бізде сүмелек деген жоқ та, бізде Наурыз көже болады. 12 айдың жаңағы арпа, бидай барлығы қосылып, сол Наурыз көже жасалады. Мына жақта мен байқағаным, барлық жерде сүмелек беріледі екен. Қырғызстанда бірінші жолы Наурызды өтіп отырсыз. Ооба, бірінші жолы. Қандай екен? Сонун атмосфера аябай күшті. Именно осы жылы да 3 күн прям концерт болып жатыр, живой прям маған жагып атат. Бұл жақ кім болады? Менің сіңілім туған. Келіңіз. Маған қатты ұнады. Ойламаппын, солай Қырғызстанда жақсы тойлайды екен. Бәрін құттықтаймын сіздерді Наурыз күнімен. Апа, Наурыз майрамыңызбен құттықтайбыз. Элечек кийгендерден жалғыз сізді таптық. Биринчи ошол элечек боюнча айтып бериңизчи. Анан кийин калп тилеге. Ушу илгертен калган элечек ушу аялдар төрөп түшкөндө ошол элечек менен неме кылганда орогон баланы. Ушу анан ушу Норуз майрамы элдерге кут болсун, элде журтта ушу бар жок жерде тынчтык болсун. Ушу ден соолукта болсун. Элим эсен болсун, эл ичинде биз бар жогубуз эсен бололу. Эсен аман ойноп күлү, ушу дайыма Норуздун канча дегенин өткөргүлө. Силерге дагы рахмат, ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун. Не тилесе тилеңерди берип, Кудайым ушу Кудай колдосун. Ушу Норуз майрам кут болсун. Элге, журтка жуп болсун. Чоң рахмат, майрамдык маанайыңыз кандай өтүп жатат? Жакшы, ушу элде баары элди көрүп, ушу журтту көргөнүм ушунчалык сүйүнүп жүрөм. Меня зовут Екатерина Щелкунова. Я уроженка Кыргызстана, но я несколько лет жила в России. Сейчас я вернулась к себе на родину. И вы знаете, я с удовольствием прихожу на эти праздники, потому что мне нравится настроение людей, мне нравится состояние людей. Люди у нас добрые, такие активные, классные. Я поздравляю вообще всех, и себя в том числе, потому что я отношу себя к жителям Кыргызстана с этим праздником. Саламат пече, кандайсыз? Бүгүнкү Норуз майрамыңар куттуу болсун. Кыргыз элиме тынччылык болсун. Бала ар дайым жакшылык болсун. Ошол. Ар дайым ушул аянтка келип майрамдайсызбы? Жыл сайын келем көрүп.
Сіз өзі ушул жактын эле тургунусуз? Шаарда эле турам. Жаштарга иман берсин. Норус майрамыбыз ушундай эле ар дайым жакшылыкта болсун. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы, өзүңөр андайсыңар. Майрам кулансын, дайыма ушундай жакшылыктын үстүндө жүрө берели. Норус майрам дайыма кут болсун, ден соолук болсун, дүйнөдө тынчтык болсун. Атын ким? Аелита. Майрамың менен. Рахмат. Сиз дагы майрамыңыз менен. Сүмөлөк жедиңби быйыл? Ооба. Жагабы үйүңөрдө кандай майрамдайсыңар Норузду? Кимдер менен келдиң? Мен, мамам менен, чоң апам менен, анан мен мамамдын сиңдиси менен. Чоң апаң сага айтып береби? Норуз тууралуу. Норуз тууралуу чоң апаң айтып береби сага? Мурун мындай болчу деп, бул мындай майрам деп. Кандай майрам экенин билесизби? Ооба. Кандай майрам? Бул жаңы жыл майрамы. Биздин кыргыздардын жаңы жылы. Ооба. Анан Норуз майрамына карата элдерге балким ырдап бересиң, кандай куттуктоо айтып кетет элең? Ноорузунар менен куттуктайм силерди. Жакшы болгула. Саламатсыңарбы айланайындар. Бүгүнкү кутмандуу жакшы күнүңөр менен куттуктайм. Бүгүн эң эле жакшынакай күн. Күн менен түн теңелип, жер жарылып, чөп чыгып, желин жарылып, сүт чыгат деген заманга келдик. Кудай буйурса кышты өткөрүп жазга жеттик. Бизге окшогон кишилер жазга жеткенге чоң кубанабыз, жазды көрдүк деп. Силер да жаздай жаркырап, жайнап, күнүгө өсүп, өнүп, биздин Кыргызстанга тынччылык орноп, Кудайым жакшылык берип, күндөн күнгө эң эле сонун жетишкендиктерге жетип, бактылуу болгула, өмүрлүү болгула, Кудайым жакшылыктардан өксү кылбасын. Күндөн күнгө жетишкендиктериңер көп болсун айланайындар. Айтканыңыз келсин. Бактылуу болгула. Сиз дагы өмүрлүү болуңуз. Апа, сиз жөнөкөй жашоодо дагы элечек кийип тура кийип келесизби? Жүрөк көчөдө кийип жүрөсүзбү? Кээде кийем. Өзүм концерттерге көп барбайм, Сармерден келе барам, ошого кийип барам. Анан кээде эле кийем. Анан көп күнүгө кийсем, элдер мени жинди кемпир дейт го, анан ошон үчүн кийбейм. Сизди көрүп башкалар кийет. Анан көп кийип жүрөм. Бул экинчи элечегим, биринчи элечегимди уже кирдетип жырттым. Бул экинчи элечегим, бу да эскирип баратат. Анан муну оротом көбүнчө. Бул жана оромою? Оролгон элечек, бул оролгон. Ошол элечектин тарыхы боюнча айтып бериңизчи. Элечектин тарыхы өтө көп, алдыңа кетейиндер. Азыркылар ар ким ар кандай сүйлөп жүрөт. Кичинекей жаш жаңы турмушка чыккан келиндер, жаңы турмушка чыккандар торку элечек деп коет. Кичирээк элечек кийет. Торку элечек дейт аны. Кичинекей кылып кийишет. Анан кичине заман өтүп өйдөрөөк болгондо мындай майрамдарда сайма элечек кийишет. Шуру тартма элечек майрамдарда кие турган элечек. Ортодо кичине уже чоңойтуураак кичине кийишет. Мага окшогон менин убагыма келгендер каз элечек дейт, чоң элечек кийишет. Каз элечек. Бирок элечектин барында аркасында шолпусу бар, чач менен. Азыр чачыбыз жок, шолпу кийчүбүз. Азыр шолпубуз жок, жөн эле элечек кийип атабыз. Анда машина жок, кол менен тигишчи барын тең, ийне менен, жип менен ошолордун баарын алып келип. Анан ошондо элечек Байманаптын кыз-кыркын келиндери өтө эле жакшы элечектерди кийчи. Анан эми колунан келбегендер кичирээк элечек кийчи. Ар ким заманга жараша, өзүнүн үй бүлөлүк даражасына жараша кийишчи. Элечек. Эчтекемиз. Аты жөнүңүз ким? Дарика. Фамилияңыз? Молдалиева. Молдалы кыз Дарика. Бишкектенсиз, э? Бишкектемин. Чоң рахмат. Жаштасыңыз майрамда. Жалпы кыргыз элин бүгүнкү Норуз майрамыңыз менен куттуктайм. Саламатсыздарбы? Нихао. Салам алейкум. Эмне кылып жатасыздар? Эмнени жазып жатасыздар? Ушул боюнча. 现在做什么呢？写什么呢？中国的毛笔字。Мен Кытайдын каллиграфия деген каллиграфия боюнча азыр иероглифтерди жазып атам дейт. Каллиграфия туура жазуу, э? Каллиграфиянын туура жазуусун элге көрсөтүп атам. Бул Кытайдын Фудзян деген провинциясынан келген чай.
атактуу тегуанин деген сорт, көк чайдын сорту. 这个茶在吉尔吉斯，我们找了100个人做试验，它可以降血压。 Биз Кыргызстанда 100 адамга эксперимент кылганбыз. Ошолорго дам татып ичиргенден кийин алардын давление, кан басымы түштү. Ооба, бүгүн ошо Норус майрамына карата кыргыз элине, кыргыз калкына ошол Кытай чайы жөнүндө көп маалымат алсын деп, ошо бүгүн чыкканбыз, майрамга чыктык. Ар дайым эле Норус майрамын майрамдайсыздарбы же биринчи жолу майрамдап жатасыздарбы?我已经过了10几年的这个节日了。 Мен Кыргызстанда 20 жылдан бери жашап келет жатам. Ошон үчүн мындай майрамдарга, иш-чараларга, майрамдык иш-чараларга көп жолу катышып жүрөм. Кыргызстанда 20 жылдан бери жашасаңыз, кичине болсо да кыргызча түшүнүп калсаңыз керек. Ни 在吉尔吉斯待了很长时间，你是不是会说一点吉语、可可语？一点点。 Кичинеден саламдаш, чоң рахмат деген сөздү билем. Саламдашууну. Кыргыз калкы мындай жактыбы? Кандай? Не сүйгөн кыргызу минзума. Я люблю кыргыз. Мен абдан жакшы көрөм кыргыз элин, кыргыз калкын. Өзүмдү дагы нишо не банга. Я половина кыргыз. Мен өзүмдү уже жарым кыргыз деп уже сеземде. Дайыма калпак кийип жүрөм. Анан кыргызга окшошмун ушу калпак кийип алсам. Кыргыз элине майрам менен куттуктап кетсе болот, учурдан пайдаланып. Лила шени кабыкай шуанега жуфу динжан. 好。 很高兴，也很荣幸，然后能参加这样的节日。 Кыргыз элин чын жүрөктөн Норус майрамы менен куттуктайм. Мен дагы бүгүн жаңы жылда Норус жаңы кыргыздардын жаңы жылы деп мен билем, майрамы экенин билемин дагы. Анан бүгүн элдер да көп чыгып, ушу жаркыраган жаз майрамында элдердин да маанайы жаркырап жүрсүн деп, ошол эң биринчиден ден соолук, анан аманчылык каалайм кыргыз элине. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анан чайыңыздардан ичип көрсөк болобу? Болот, албетте болот. Кабыкай чаң неге жонго чай. 可以。这是毛主席送给那个斯大林的那个大红袍。 Бул азыр мен сизге дахунпао деген чайды сунуп жатам. Бул өз убагында Мао Цзэдун Сталинге белек берген чай болот. Ошол биздин провинция Фудзянда ушул өсөт, ушул чай өсөт. Көрүңүз. Байкашымча бул Кытайларда аябай баалуу чайлардын бири экен, э? Ооба, баалуу чайлардын бири болот да. Азыр болсо дамын татып көрөбүз, достор. Биздин чай сыяктуу эле дамданат экен. Кичине эле өзгөчөлүктөр бар экен, э? Провинциянын чайы да. Фудзян провинциясынын чайы. Ата сизге дамы жактыбы? Жок, бирок кандай экен? Баары жакшы эле. Берки сатка койгон чайдын дамы да бирок неме экен, нежный экен. Апа, майрамыңыз менен куттуктайбыз. Эл жерге куттуктооңуз болсо элибизге айтып койсун. Ой, рахмат айрдайм. Бүгүнкү Норус майрамыңар кут болсун. Мындай Норуздун дагы көбүн өткөргүлө. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун. Береке кирсин, кут кирсин. Мындан ары Барыскон айылына ысык салам айтам. Башкондон болсун. Ооба. Куттуктай атасызбы экен? Куттуктайбыз анда сиздерди. Жакшы өткөрсүн күнүңүздөр. Рахмат, өмүрүңүз узун болсун. Достор, Ала Тоо аянтындагы Норус майрамындагы көрүнүштүү атмосфераны сиздерге тартууладык деген ишеничтебиз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Эл жерибизде тынчтык, ынтымак, токчулук, молчулук болсун. Баарыңыздарды куттуктайбыз. Жердин жаңылануусу менен. Айдина Абсаматова, Элиза Кубанова, Эламан Максатулу. Супер Кейжи порталы.